Италиянын Неаполь шаарчасында кедейлердин токойчу болгон пицца бүгүн жалпы элдин сүйүктүү, өзгөчө бөбөктөрдүн табитин тарткан тамак. Пиццадай популярдуулукка жана атак даңкка ээ болгон азыктар аз. Бул жөнөкөй, бир караганда италиялык улуттук тамак. Томат пастасы, зайтун майы, помидор, моцарелла жана райхан кошулган жука нан. Дүйнө жүзү боюнча сыйырматка ээ болуп көрмандарын тапты. Бул тамак байыркы доорлордо пайда болуп, латын сөзүнөн келип чыккан, сөзмө-сөз торт дегенди билдирет. Ар кандай ингредиенттер менен толтурулган мындай камыр торттору Италияда, Грецияда жана Персияда белгилүү болгон. Пицца Маргарита ашпозчунун чыгармачылык фантазиясынын жемиши болгон. Ал бул автордук пиццаны 1889 жылы король Умберто биринчинин жубайы ханыша Маргарита үчүн даярдаган. Ал жактырган пицца кийин ханышанын атын алган. 19-жылдын аягында италиялык эмиграциянын толкундары менен бирге пицца Европага гана эмес, чет өлкөлөрдө да чоң популярдуулукка ээ болуп, жаңы гастрономиялык рынокторду өздөштүргөн. Убакыттын өтүшү менен ал жерде пиццанын көптөгөн варианттары пайда болду. Бүгүнкү күндө пицца дүйнөдөгү эң сулуу тамактардын бири бойдон калууда. Бул ресторандарда дайыма жогорку суроо талапка ээ, ошондой эле үйгө жеткирүү үчүн эң көп буйрутмаланган тамактардын бири бойдон калууда. Ал эми борсок кыргыздын улуттук нандарынын бири. Ар кандай пиццада кыргыз үчүн борсоктун ордун алмаштыра албайт.